Президент менен маегинен кийин мурдагы баш прокурор Аида Салянова мени адамгерчиликсиздикке, Атамбаевди актоого айыптаптыр да. Эми бул күлкү келерлик нерсе, болбогон нерсе. Кандай нерсе кандай болгонун, чындык кайда экенин анын постундагы комментарийлерден деле окуп алса болот. Бирок түшүнбөгөндөр да бар болгон үчүн мен эмне болгонун айта кетейин. Президент менен маекте Каникей Аранова аттуу активист айым камалып кетиптир, соттолуптур. Бирок мыйзамга ылайык баласы 14 жашка чыкканга чейин отсрочка алса болот экен деп эле айттым. Мисалы Саляновага байланыштуу ушундай прецедент бар деп эле айттым. Анан ал жерде Салянованын аты айры, изи ири, анын тушунда баланча адам негиздүү камалган, негизсиз камалган, Түкүнчөев негиздүү бошотулган, тиги бу деп кенен кеп кылып отурган жокмун. Болгону гана фактыны көрсөтүп бердим. Эми Аида Жеңишбековна түрдүү нерселерге айыптап мени баягы саясатчыларда боло келчү эле манипуляцияны кылып атат. Бирок эгерде сиз ошол Атамбаевдин дээрлик бардык президенттигинин тушундагы баш прокурорлук ишмердигиңизди иликтейли, талдайлы дей турган болсоңуз, журналисттер ал компанияга кошулганга деле даярбыз. Ошол Батукаев бошотулгандан баштап башка кандай иштер болгонун деле эстеп койсок ашыктык кылбайт. Эгер рас сиз өзүңүз каалап жатсаңыз. Сиз ушул Атамбаевдин бийлигине каршы күрөшүп, айрым саясатчыларга болуш каам деп атасыз. 2015-жылы кызматтан алынгандан кийин принципиалдык позиция ойгонуппу же таарыныппу айтор каршы пикирлерди айтып жүргөнүңүздү билебиз. Ошол эле учурда баш прокурор болуп турган учурда, сиз Атамбаев президент болуп турган учурда толтура журналисттер камалган, куугунтукталган, миллиондогон айыпка жыгылган, журналисттер эле эмес, активисттердин да башынан ушундай күндөр өткөн, оппозициячыл саясатчылардын башынан ушундай күндөр өткөн. Ошондо неге акыйкаттык биякта деп үн катып койгон жоксуз? Же балким сиз дагы ошол иштерге кирип бербелеңиз. Келиңиз, анда талдап чыгалы бул жакты деле. Бул бир. Экинчиден, башка деле Атамбаевдин тушунда бийликтин бийик чокусуна чыккандар, өзү эле эмес жакын туугандарынан бери байып, чалчактап жүргөндөр кийин чыгып алып эле, анан кийин мен Атамбаевга каршы күрөшкөм деп Атамбаевдин тушунда куугунтук көргөн журналисттерди Атамбаев чыгыла койгону өтө күлкү келерлик нерсе да. Бул жакынкы эле тарых, эл бардыгын билет. Ошондуктан мындай манипуляциядан алыс болсоңор дейт элем. Жапаров бул бажыга таасир этет деп, кумтөргө таасир этет деген дагы буга чейин сөздөр болгон. Ошондой сөздөрдү таратып атат. Анан сиз буга кандай жооп бересиз? Бул азыр катуу талкууланып атат. Сиз текшертесизби маалыматты? Эми бул маселе боюнча эми мындай анда. Мен жана менин Жапаровдор дегеле бардык чиновниктер өзүбүздүн жеке чөнтөгүбүздү мамлекеттин чөнтөгү менен алмаштырбайбыз. Алмаштырган эмеспиз, эми мындан ары да алмаштырбайбыз. Бул боюнча мен кепилдик бере аламын. Ар бир чиновник айтам мен, айыл өкмөттөн баштап премьер-министрге чейин. Адылбек эле ишти коюп атканда, Акылбек Өсөнбеков ишти коюп атканда ошентип айткан. Казынага тиймей жок. Казына бул ыйык. Тийбегиле, бул элдин акчасы. Бизнес кылгыла, башка жактан тапкыла, бирок тийбегиле деп. Анан кийин ошондон бери карай эле баягы кимде ким казынага кол салса, аларды биз аеосуз камап келатабыз, кустуруп келатабыз, көрүп атасыңар, көрүп атасыңарбы? Албетте. Ошон үчүн каршы күрөш жөнүндө сөз кылбадыкпы? Эч качан мындай мамлекеттин эмесине, баягы казынасына же болбосо мамлекетке түшчү акчага эч кимдин жол бербейбиз урдаганга. Анан эми бул жигиттин айтканын мен деле уктум, көрдүм. Муну мен кабыл алгам башында. Айтты. Мага алып келишкен деп. Кабыл алгам, кабыл алып, анан кийин мындай карасам, эмне сунуш менен келдиң десем, эми жомок, айыл чарбасын жомок кылып ийем деди. 2-3 жылдын ичинде жомок айландырам айыл чарбасын деп. Европеистерим бар, анан голландец, анан итальянец, немистер менен деди.
Анан кабыл алдым дагы, анан кийин Бакыт Төрөбаев менен чакырдым да, экөөнү көздөштүрүп койдум. Бакыт ал убакта Бакыт Төрөбаев эле министр, айыл чарба министри. Бакыт, могу жомок кылам деп атат, давай сен ушуну менен иштешип көрчү. Деп келген инвестормун деп келгендин бардыгын кабыл алам мен. Кимиси болбосун. Мейли Кытай, орусу, түркү, ким болбосун. Анан тиешелүү адамдарга жиберем. Карагыла могуну, иштешкиле, болсо салгыла депчи. Анан ошентип Бакыт Төрөбаев менен жолуктурамбы? А Бакыт Төрөбаев экөө Италияга учуп барыптыр, Германияга учуп барыптыр, анан келди. Европаны бүт кыдырып келди да, анан Бакыт мырза сразу эле айтты. Шеф, бул чото аферист оңдонгөндөй, мунуку жомоктой болуп атат, фантастика өзүнчө эле деп. Анан мен эчтекен нерим жок, болуп турганда деп койдум, ишке ашпаса деп. Ал жерден бирөө обязательство алып атпаса, бизди милдеттендирип атпаса деп кабыл алдым, көздөштүрдүм, кетти. Кийинки темага эми дагы бир коомчулуктун бүйүрүн кызыткан, сиз буга чейин кыскараак эле жооп берип келген суроого келели. Мына УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев менен сиздин жолуңуз 2005-жылы биригиптир. Саясий үзөңгүлөш катары, жакын мамиледе болуп келдиңиздер, депутат катары, саясий тагдырыңыздар бир катары чогуу камалып чыктыңыздар. Үй бүлөлүк катыштагы досуңуз болуп келген. Бирок 2026-жылдын февралынан кийин саясий жагдай өзгөрдү. Сиз ал кишини кызматтан алдыңыз. Бирок ал киши сизди президенттик шайлоодо колдоорун улам айтып келатат. Ушул учурда ал киши ошол мамлекетти жакын жолдор менен басып алууга аракет кылган деген айып менен бир соттон соттолду, экинчи соттон апелляция берди да. Ал киши менен Камчыбек Ташиев менен жеке мамилеңизге келсек адегенде өзгөрдүбү жеке мамилеңиз? Мындай жолукпай, жүз карашпай калдыңыздарбы? Же жолугуп турасыздарбы? Ушу суроого жооп бербей эле койсом болот эле, бирок кайсы суроо болбосун ачык жооп берем дегендей эми берейин. Эми да, биз 20 жылдан бери, 2005-жылы парламентке депутат болуп келгенден бери таанышып, дос болуп, үймөй катышып, чай ичип келдик. 2020-жылы болсо, түрмөдөн чыгып бийликке олтургандан кийин аны ошол атайын кызматтын башчысы кылдым. Да, жакшы, 5 жыл жакшы иштеп берди. Бирок бир кемчилиги ушул жакындарын, классташтары дейбизби, группалаштары дейбизби, жакын адамдары дейбизби, ошолорго жакшы көз сала албай калган үчүн, баягы жакшы көзөмөлдөй албай калган үчүн эле баягы кызматтан кетти. Анан анча мынча баягы кемчиликтери да бар дегендей. Адам болгондон кийин кемчилик болбой койбойт. Баарыбыз эми жаңылабыз. Иштебеген адам жаңылбайт дегендей, пайгамбар эмеспиз дегендей. Анан эми дос бойдон кала берет, эми анан кызматка алып келем деген планым жок.